Өлүмдөн коркпо. Өлүмдү да, өмүрдү да жараткан Аллахтан корк. Аллах Таала ыйык Куранда «Вазаккир, фа инна зикра танфа'ул муъминин». Эскерткин, эскертүү ыймандууларга пайда берет деген. Эскертейин дегеним, ар бир жан татуучу өлүм сааты ар бирибиздин башыбызга келет. Бул жөнүндө далай алымдар айтып насаат кылышкан болсо да, эскертүү иретинде өлүм тууралуу кайра кайталап айтууну туура деп эсептедим. Өлүм жөнүндө сөз козгоо атүгүл жөн гана ойлоп коюу адамды сестентип, түркүн түрлүү ойлорго салып коет. Капыстан өлүм жөнүндө ойлоп кетсең, ошол замат башка нерселерди ойлонууга аракет кыласың. Ичиңден мен али жашмын, жашоомдогу аткарылы элек максаттарым көп. Азыр өлүш менин планымда жок дегендей мамиле кыласың. Көпчүлүк адамдар өлүмдү кандайдыр бир деңгээлде башкарууга мүмкүн болгон нерсе сыяктуу ойлошот. Тааныштарынын бирөөсү өлсө, аны өлүмүнө себеп болгон нерселерди болтурбай коюуга мүмкүн эле деп себеп издегенге өтүшөт. Эгерде ооруп өлсө, анда туура эмес дарыланды, же убагында көрүнбөдү, же дарыгердин кайдыгерлиги болду деп шылтоо издешет. А эгер кырсыктан өлсө, анда айдоочу катуу айдаган, же алаксып кеткен деп ар кандай себептерге шылтайт. Ошончонун арасынан мунун ичери суусу түгөндү, ажалы келди дегендер чанда жолуктурасың. Кемден кем адам ажалы жетиптир деп тагдырга баш ийбесе, дээрлик баары эле шылтоосун издейт. Бири аттың ушул жолго чыкпай үйдө калганда өлбөйт эле десе, экинчиси күтүүсүз жерден жарык дүйнө менен кош айтышты дегенин угасың. Өлүмдүн келерин эч ким күтпөйт. Өлүм капыстан келет. Өлүмдү күтүп жүрүп жарык дүйнө менен кош айтышкан адамдар саналуу гана. Адамдарды өлүмдөн сороткон нерсе каарлык. Көпчүлүк ойлойт, 80ге чыкканда балдарымдын, небере чөбөрөлөрүмдүн алдында аларга жакшы керез насаат кылып, жуунуп тазаланып, келмемди айтып, ак шейшептин үстүнө жан берем деп ойлойт. Бирок жашоодо дайым эле биз ойлогондой боло бербейт. Аллахтын буйругу келсе, анда ажал биздин пландарыбызга карабайт. Аллахтын буйругу ошол замат ишке ашат. Мусулман бир тууганым, сен өзүңө качан өлөм жана кай жерде өлөм деген суроону берип өзүңдү кыйнап убара болбогун. Анткени бул маселе суроого муктаж эмес. Бул иш эчак чечилген жана сөзсүз болот. Сенин өмүрүң канчалык узун болсо да, бул өмүр бир көз ачып жумгандай өтүп кетет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум. Урматтуу бир туугандар. Мына бүгүн дагы биз Абир кайрымдуулук фонд Кадамжа районундагы 39 атасыз жана ата-энесиз балдарга ар бирине 2000 сомдон жалпы суммасы 78 000 сомдук каражат таркаттык. Бул ар бир айына 500 сомдон болуп, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айлары үчүн 2017 жылдын ушул айлары үчүн азыр 39 балага 2000 сомдон акча тараттык. Бул акчаны дагы негизи ушул кадамжайлык өзүбүздүн эле бир туугандар ай сайын берип турушат. Демөөрчүлөр өзүбүздүн бир туугандар. Каалоочулар болсо дагы биз дагы жардам беребиз десеңиздер, эшик ачык. Ушундай кайрымдуу болойлу. Өзүбүздүн бир туугандарга өзүбүз жардам берсек, четтен жардамды күтпөй өзүбүз жардам сунсак жакшы болот иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.